Орусияда 4 мигранттын өлүмүнө алып келген жол кырсыгына кыргызстандык айыпталууда. Bo'ldi, qanday bo'ldi? Nimadan bo'ldi bu? Bilmey kaldım buna. Buna bolalar kinetlaringizmi? Ova. Nechta odam edi bular? 7 adam mı? 7 odam? Kança ücret yerde? Qanchasi? Kança ücret hazır? Орусиянын Красноярск районунда болгон жол кырсыгында Борбор Азиялык 4 мигранттын өмүрү кыйылды. Кыргызстандык мигрант айдап бара жаткан Toyota Истима үлгүсүндөгү унаа Боготольский районундагы федералдык жолдо жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Toyota'нын ичиндеги 8 адамдын 4-өө каза тапкан. Мигрант медианын өздүк булактары кабарлагандай, каза тапкандар Тажикстандык жана Өзбекстандык жарандар болуп чыкты. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу жабыркаган эмес. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти Toyota Истима унаасынын айдоочусу Турдубаев аттуу кыргыз жаран экенин ырастады. Мекеменин маалыматында консулдук Турдубаевдин жакындары жана тергөөчүлөр менен байланышта. Ошондой эле кыргызстандык мигрантка укуктук жардам көрсөтүлүүдө деп айтылат. Турдубаев жол кырсыгында омурткасынан жаракат алып, баш мээси чайкалган. Учурда ал ооруканада дарыланып жатканы маалым болду. Орус полициясынын маалыматы боюнча Toyota Истима унаасы каршы тилгеге чыгып кетип, жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Бул окуя боюнча Турдубаевка карата кылмыш иши козголгон. Видеону Азаттыктын Мигрант медиа долбоору даярдатты. Урматтуу чет жердеги мекендештер, журтташтар, эгер биз менен бөлүшө турган ийгилигиңиз же көйгөйүңүз болсо, биздин WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. Ассалому алейкум, Мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Предварительная информация: сегодня в 5 часов утра на федеральной автодороге в Боготольском районе водитель автомобиля Toyota Истима, перевозящий 8 человек, допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем ГАЗ. 4 человека, находящиеся в автомобиле Toyota, в результате происшествия погибли на месте, 3 пострадали. Водитель грузового автомобиля не пострадал. По предварительной информации, водитель Toyota осуществлял нелегальную перевозку пассажиров, и погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.